Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антикоррупциялык кызмат жоюлат. Буга байланыштуу президенттин жарлыгы даярдалууда. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолукканда айтты. Каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен өзүн өзү актаган жок деген жыйынтыкка келгенбиз жана аны жоюу тууралуу чечим кабыл алганбыз. Бул бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадам болгон. Мунулай УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызмат жоюлат, деди Жапаров. Акыркы убакта бизнес чөйрөсүнүн фискалдык жана укук коргоо органдарына нааразычылыгы кескин күчөп, ал ортодо маалымат мейкиндигинде ишкерлерге жана инвесторлорго кылмыш иши козголду деген маалыматтар байма-бай кайталанып токтобой жатат. Укук коргоо жана фискалдык органдар тар кызыкчылыктарды көздөгөндөн улам иштеп жаткан ири ишканалардын иши токтоп калгандыгы тууралуу фактылар жок эмес. Укуктук нормалардагы карама-каршылыктар ишкерлерге каршы колдонулуп, соттук териштирүүлөргө себеп болууда. Салык кызматы болсо, пландык текшерүүлөр кыскарууда деген маалымат бергени менен, пландык эмес жана камералдык текшерүүлөр көбөйүп жаткандыгын тастыктаган маалыматтар бар. Салык кызматы тарабынан жүргүзүлгөн мындай көп сандагы текшерүүлөр тергөө органдарынын көрсөтмөлөрү жана өтүнүчтөрү боюнча ишке ашырылып жатат деп айтылууда. Бул маалыматтар бизнеске болгон кысым токтой электигин ырастайт. Шундан улам каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен бул орган өзүн өзү актаган жок деген жыйынтыкка келгенбиз жана аны жоюу тууралуу чечимди кабыл алганбыз.